Салам алейкум достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге клиентибизге алынган жана Москва жергесине баруучу Стария автоунаабызды тартып көргөзөбүз. Жана бул автоунаабыз Москвага канчага түшөт? Москвада кандай кызматтарды аткарат? Мисалы таксиге кирсеңиздер кандай тарифке кирет? Бүт бардыгын айтып берем. Кызыккандар болсо кайрылсаңыздар болот. Так, бул эми Москвага барып достор, такси кызматына кирет. Таксиге киргенде дагы Comfort Plus жана минивен тарифинде иштейт. Яндекске кирип иштесеңиздер болот. Азыр Москвада мисалы К5 жанагы кичинекей машиналар бар го, жеңил машиналар. Алар такси кызматынан чыгат деген сөздөр болуп атат. Бүт российский машиналар гана таксиде иштеш керек деген сөз болуп атат. Алар чыкса дагы бул минивен тарифи, мисалы Россиядан минивен чыгабы, ошону бир ойлоп көрүңүздөр. Ошол минивен болуп иштесеңиздер болот да, могу Стария же болбосо башка Карнивал автоунааларын алып туруп. Ал бул Карнивалга салыштырмалуу ичи да чоң болот, көрүнүшү да жакшы. Ушуну алып барсаңыздар да болот. Мисалы электромобиль сыяктуу көрүнөт мындай караганда, ичинен дагы. Бирок 2 дизель болот. Эми Москвага барып түшкөн акчасы достор плюс-минус канчадан башталат? 2,5 миллиондон башталат. Москвага барып түшүп таксиге кызматына киргенге чейин ушу бардык чыгымдары, машинанын акчасы, жол киреси деген айдап кетиши, ошол баары кошулганда 2,5 миллиондун тегерегинде болот. Москванын өзүнөн алсаңыздар, буларды билесиздер, 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион, 7 миллионду ошентип өйдө карап кетет. Эми бул комплектациясы болсо орто. Inspiration деген комплектациялар бар. 9 орун, 7 орун дегендей 4 ыдылары бар. Алары бир аз кымбатыраак жүрөт. Бул болсо орто комплектацияда достор. Так, сырткы көрүнүшүнөн ушундай болот. Билесиздер, Starix деген машина болгон буга чейин, минивен. Ал Starixтер чыкпай калган. Азыр болсо ушундай Стария деп чыгып баштаган. Өзүңүздөр көргөндөй Стария достор. Так, артынан караганда мындай степке окшоп кетет. Мындай болуп степ деп ойлоп кетесиздер. Бирок степ эмес, Стария деген автоунаа. Москвага алып барып айтып кеткендей Comfort Plus жана минивенде иштейсиздер. Так, машинабыз 2022 жылкы. Бисмилля деп ачканда 2022 5-ай. Орундуктар кожаный, өтө жакшы абалда. Электропакет дегендей орундуктар электро. Бисмилля, 2 дизель достор. Айтып кеткендей, сыртынан, анан ички абалынан да караганыңыздарда электромобиль сыяктуу да. Бул жакта өзүнчө, жана бул жакта чоң өзүнчө бир монитору бар. Подогрев, обдув, бүт бардыгы бар эми. Люк жок. Бул жак алкантара сыяктуу болуп, люк жок. 9 орунду. Атайын ушундай дизайн менен табыш бир аз кыйын. Көпчүлүгүндө 9 орунду болот дагы, ортосунда 3, анан артында 3, бул жагында 3 киши олтурат. Мисалы, буларда бул жерде дагы 2 киши отуруп калат. Ушундай неме менен табыш кыйын. Ортосунда ушундай, жана арт жагында болсо мындай өзүнчө бөлүк болгон Старияларды тапкан кыйын. Көбүнчөсү айтып кеткендей 3 болот. Анан 7 орундуну алган болсоңуздар эгер, ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болот. Биякта ошондо ортодогулар жок болот дагы. Бул жагында 3 кишилик болот. Ошондой достор. Бул Стариябыз клиентибизге алып бергенбиз. Билесиздер, Гренжик Москвага салганбыз. Ошол Гренжик алган акебиз эми Стария алып барайын деп жаткан кези. Буйруса бүгүн эртең жолго чыгат. Булар жатат дегендей сүйлөт. Ушундай. Эгер кызыккандар болсо, жазсаңыздар, сиздерге дагы алып табып Москвага
жеткирип беребиз. Кааласаңыздар Владивостокко чыгарып беребиз. Владивостоктон ары өзүңүздөр айдап кетип каласыздар. Ушундай. Түшүнбөгөн суроолор болсо же машинаңыздар кандай машина керек болсо, мисалы жазсаңыздар, таап алып берген аракет кылабыз. WhatsApp'тан чалсаңыздар жооп бере албай калсам, же болбосо чалсаңыздар ала албай калсам, мен инилериме WhatsApp группада админдер бар, 2 иним бар. Ошолорго байланышсаңыздар да болот. Карап таап алып беребиз. Буга чейин билесиздер, көп видео чыкпай калды биздин YouTube баракчадан. Себеп бир аз бошобой мен машина издеп, аукциондордо машина карап, ошол менен гана бошобой калдым. Келген машиналарды, мисалы, инилерим тартып WhatsApp группага бөлүшүп, жооп берип, ошентип иштешип атат. Өзүм болсо жалаң ошо машина карап эле бошобой калып атам. Ошол достор. Кызыккандар болсо жазыңыздар. Москвага таксиге же Кыргызстанга жөнө өзүңүздөргө айдаганы, же Москвада мисалы айдайм деген машинаңыздар болсо, кайрылсаңыздар болот. Инилериме жана мага дагы жазсаңыздар болот. Мен жооп бербей калсам, инилериме жазыңыздар. Ошол. Билесиздер, буга чейин башка местода болчу машиналар. Азыр бул жака көчүп келгенбиз. Бул жака көчүп келгенден бери алгачкы видеом болсо керек менин. Ошол. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Жазыңыздар мекендештер. Салам алейкум.